...1.63 4 eкен да почти. 1.60'га гарантия. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр, ат ышкыбоздору, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Кара суунун Керметоо деген айылында турабыз туугандар. Керметоо бул мынакей западный тараптан келе жатканда Теңизбай деген чайхана бар. Ошол жерден солго кирип кетчү жолдун аягындагы айыл туугандар. Ушул жерде сиздерге эки өспүрүм жылкыларды тартып көргөзүп берели. Мынакей башында метр менен өлчөп көргөзгөндөй ушул өзүңүздөр көрүп турган жоон жолпу келген 2 жашка толгон кунан туугандар. Бүгүнкү чыгарылышка сатууга чыгып атат. Ушул кунанды сиздерге экөөнү тартып көргөзүп берели. Баасын айталы туугандар. Мынакей биринчи номердеги бул бою 1.64 см чыккан келечектүү жоон кунанды бул Бишкектен келген экен. Негизинен Бишкектен жаш маалында келип ушул жерде тарбияланып багылып жаткан бул кунан Кара байыр менен Будион жылкысынын аргынынан жаралган ушул өспүрүм сатууга чыгып атат туугандар. Баасы 160 миң сом деп коюлду. Баасы 160 миң сом кеми бар. Бул доллар менен эсептегенде 2000 долларга жетпеген Америка доллары болуп калат экен туугандар. Мындай аркасы жоон жолпу келген көкүрөктүү бул кунан мингиби же минги эмеспи? Минги, жоош элеби? Өтө жоош. Өтө жоош. Өзүң багасың да? Мынакей туугандар, ушул жигит багат экен. Канча жем бересиң ушуга азыр? Жем жебей атабы азыр. Мынакей азыр жем жебей эле мындай көктө турган экен. Бул кунан туугандар, мынакей кашкасы дагы келишкен кашкасы бар. Бул кунандын баасын силерге айтып өттүк. 160 миң сом, 2000 доллар кеми бар туугандар. Бастыра берчи. Жооштугу жоош, такасы барбы жокпу? Такасы бар. Такасы бар. Такага турушу кандай? Такага турушу да жоош экен. Азыр мына кунандын үстүн тартайын. Мына жерде табро басылган R деген жазуусу бар экен туугандар. Бою 1.63, даже 64 см. Эгерде бул дагы 2 жыл минимум чоңойгон болсо туугандар, бир чоң эле жана тарбиясы келишкен болсо, аябай бир чоң ат болчудай түрүн өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр биринчи номерге бул кунанды койдук туугандар. Эгерде кимге жаккан болсо, номерлер алдыда коюлуп турат. Ошол номерлер аркылуу байланышып, же болбосо Керметоо айылына келип бул жылкыларды көрүп кетсеңиздер болот туугандар. Буту колун тартайын, мынакей көрүңүздөр. Жанынан силерге тартып көргөзүп берейин. Баары таза, эч жерде бир айыбы жок кунан экен туугандар. Акча зарылдыгына байланыштуу бул жылкыларды сатууга коюп атабыз деп ээси алдыда айтып өттү туугандар. Андыктан чалыңыздар, номерлер турат, WhatsApp номер жана түз байланыш номерлери бул сиздер көрүп турган экрандын алдында жазылып турат туугандар. Андыктан биз биринчи номердеги бул кунанды тартып көргөздүк. Кийинки алдагы кунан, аны дагы силерге тартып көргөзүп берели. Мынакей достор, азыр экинчи жылкыны, бул дагы күзгө кунан экен эле, мына уже кунан болуп тишин сүрө баштаптыр. Азыр бул мынакей достор, экинчи атты, экинчи өспүрүмдү тарталы, сиздерге көргөзөлү. Бул дагы беркиден кем калышпаган 1.60 уровеньде бою бар экен, мынакей көрдүңүздөр. Холкадан сиздерге өлчөп жатабыз. Анда бул өспүрүмдүн дагы мүнөздөмөлөрүн сиздерге айтып көргөзүп тартып берели. Мынакей туугандар, жанагы биринчи тартылып көргөзүлгөн ал жазга кунан болуптур. Бул күзгө эми гана тишин сүрүп баштаган кунан туугандар. Бул да уже кунан болуп калыптыр. Бул ат дагы Бишкектен келген азыркы биринчи тартылганга окшош эле породалары айтылгандай экен. Кара байыр менен Будион жылкысынын аргыны туугандар бул дагы. Буну дагы көрүңүздөр, кунан туугандар. Баасы биринчи атка салыштырмалуу арзаныраак, 150 миң сом деп бааланды. Эми туугандар, айтылган баадан сөзсүз түрдө кеми болот достор. Ошону көрүп туугандар, экөөнүн кайсы бири сизге жакты, кимдер ушундай өспүрүмдөрдү
таптайм деп өспүрүмдөрдү тарбиялайм дегендер болсо достор, келип көрүңүздөр. Ошко жакын жерде, Оштон 3-4 километр алыстыкта жайгашкан. Азыр буту колун көкүрөктү карап коюңуздар. Көкүрөгү кең, көкүрөктүү. Буту колу таза. Бунун такасы барбы жокпу? Такасы жок. Такасы жок экен, Мингиби? Минги бул. Мин атасыңар, Мынакей туугандар, азыр тишин дагы бир эгерде неме болсо көргөзүп коелу. Так, тишин ачык. Мынакей тишин көрүңүздөр. Мынакей туугандар, тиштерин көргөзүп, тартып көргөзүп бердик. Эки кунанды. Бул аябай мындай курч экен. Курчтугу дагы байкалып турат. Нары бери чуркайм деп, жуун моюн. Бул кунанын баасы ошондо 150 миң болсо, $1900 болуп калат экен. Айтылган баадан сөзсүз түрдө кеми болот туугандар. Биринчиси 1,64 см чыкты. Бул 1,60 см уровеньде туугандар. Себеби күзгө кунан экен. Мынакей туугандар, сиздерге эки өспүрүмдү тартып көргөзүп бердик. Жаккандар чалыңыздар, кайрылыңыздар. Сыны дагы жакшы, субагай келген, жоон жолпу эки атты бүгүнкү көргөзүүдө тартып көргөзүп берген бул Муз каналы. Менин атым Замир болду туугандар. Андыктан саламатта калыңыздар демекчибиз. Аттын бир үстүн тартып коелу. Жоошпат? Жоош, өтө жоош. Бул деле жем жеп эткенди азыр, Экөө тең. Көктө эле коет турат да, көктө. Сынын карап коюңуздар туугандар. Сыны сындуу деп ушуну айтып койсок дагы болот. Ошентип бүгүнкү көргөзүүнү соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар.